Чын айтса, бул агай мен бүгүндөн кийин менин күмүрүм болуп калды десем болот. 16 жаштагы Элмара Исманбекова Сузак районундагы номер 39 орто мектебин быйыл мыкты баалар менен аяктоонун алдында турган активдүү бүтүрүүчүлөрдүн бири. Ал үчүн жаш болсо да көптөгөн ийгиликтерге жетишкен билимдүү инсан менен жолугушуу жагымдуу маанай тартуулагандыгын жашырбайт. Эң башкысы мындай баарлашуу жаштардын жашоого болгон көз карашын туура багытка бургандыгында болду. Бул Нуржигит агай бул арка иси өркүлдөрдө бир күн Японияда жүрсө, бир күн Европага барып жүргөн агай бүгүн Сузак районунда биринчи жолу келип отурат. Бул биз үчүн өтө чоң бир сүйүнүч десек болот. Бул агайдын сөзүн угуп отуруп, дүйнөгө башкача көз караш менен кароого үйрөнөт экенсиң. Себеби биз башкача ойлоп жүрсөк, бул агайдын сөзүн уккандан кийин ошол чындап эле ушундай кылса жакшы болот тура деген сөз ар кандай ойлор келет экен. Учурда өлкө башчысы түзгөн Ыйман дини маданиятты өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков чет мамлекеттерде билим алып, билим берүү менен бирге өзүнүн жашоо турмушунан алынган чыгармалары менен коомчулуктун алкышына татып келет. Ал эми бүгүн ал жашоодон алган тажрыйбасы туурасында келечек муундарга маалымат берип өттү. Эң бактылуу майрам кайсы деген Азиретали айткан экен, дүйнөсү жок өткөзгөн күндө. Эме иштедик көрөлү, акыркы коңгуроо. Жип сатып алдык. Ниетимдин өзүнө. Албетте мындай жолугушуулар ар дайым инсандарды жакшылыкка гана үндөйт. Ошондуктан мектеп окуучулары бир эле билим алуу менен чектелбестен коомчулукка таанымал инсандар менен баарлашып туруусу мезгилдин талабы дешет уюштуруучулар. Мына Япониядагы адам бүгүн мына жерге келди деп, Америкадагы адам мына силер менен баарлашып отурат деп көзүнө сайып дана көрсөтүп койсоң, балдар деп мындай эффект болот да. Бул киши не болсо да бөтөн адам, бөтөн өмүрүндө биринчи жолу көрөт. Окуучулар айтып атпайбы, мен ушул адамды келечекте кумир тутам депчи. Анткени булардын сөзү алардын жан дүйнөсүнө ачка муктаж болуп турган жерине дана сайылды да. Мен ошону байкайм да. Көп жерде мен өзүм педагог катарында бул киши менен биринчи жолукканда мен өзүмүн муктаж жериме жеткен үчүн ушуну уюштурганга аракет жасагам да. Жолугушуунун жүрүшүндө мындагылар бир эле адип ахлактан сабак албастан Нуржигит Кадырбековдун чыгармалары менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Барынан да 2014-жылы жарык көргөн Япон кереметинин сыры аттуу китеби учурда коомчулукта кызуу талкуу жаратып келет. Себеби анда ар кандай сыноолорго туруштук берип, аз убакыт ичинде Япония өнүккөн мамлекеттердин катарына кантип кошулуп калгандыгы, анын себептери аталган китеп барактарына жергиликтүү калкка сабак болчудай жазылган. Токтогулатабыздар бар эмеспи? Жумуш кылсаң муда кыл, иштей көр белдекер деп. Ушундай хадис дагы бар экен. Адам ырыскысы тапкан иштин майын чыгарат карсында, ошондо береке болот деп. Япондордо ушундай нерсе бар да. Экинчиси жамааттык сезим. Мисалы бизде бир кыргыз менен бир японду бетме-бет коюп койсоң, кыргыз акылы жагынан, өң келбети жагынан, күчү жагынан жогору болушу мүмкүн. Бирок 5 япон бириксе, башка элдердин бир 50-100 адам болгон ишти кылат да. Бирин-бири угуу бар, бирин-бири сүйлөө бар, бирине-бири баш ийүү маданияты бар. Жамааттык сезими, коллективдик психологиясы абдан өнүккөн. Анан үчүнчүсү ушул кичпейилдиги, адеп акылагы. Айрыкча жаш өспүрүмдөрдүн жашоого болгон көз карашын жакшы багытка бурууда бир гана салтка айланган жыйындар менен чектелбестен, мына ушундай суроо жооп иретинде баарлашууларды уюштуруп туруу өзүнүн оң натыйжаларын берүүсүнө шек жок. Улкан Кожоева, Кылычжан Ушулу, Сузак району.